калдыңыз мында? Жаштыгымда кой жайып жүрүп ошо тоолордо жыгачтан кыркып алып жасачу элем да. Ошондой көп жасадым. Биягы Баткенге кетти. Баткендеги арчтырап алышып кетти. Көлгө кетти, Нарынга кетти. Жети өгүстө бар. Ошактарга алып кеткен. Ата эмне деген жыгачтан жасайсыз муну? Бул жыгач, ий жыгач деген жыгачтан жасалат. O тоодо өсөт. Деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте өсөт. Ошонун суудун үнүн укпаган тумшукта шабалга ышкырып турган жердеги жыгач үндүү чыгат да. Күнгөйдөбү же тескейде өсөбү? Бул тескейде да күнгөйдө да өсөт. Күнгөйдөгү үндүүрөөк болот да тескейге караганда. Ал эмне үчүн андай болот билбейсизби? Я. Күнгөйдөгүсү эмне үчүн анчалык үнү жакшы болот билбейсизби? Күнгөйдөгү өскөн ий жыгач үндүүрөөк болот да. Тескейдеги мындай коңур салкын болуп калат үнү. Бул койгондо муну үндүү кылып коюш керек да. Баягы комузду каккандарга эми жакшы чыгат үнү. Жок дегенде бир 500 ойдон керек, ар жака кетти. Көп ойтупсуз анда. Ата бул аспап бир кылдуу, эки кылдуу деп бөлүнөбү? Бул эми мындай ойлошо бул бир көмөкөй дейт да, анын бери бүтте. Бир эмне дедиңиз? Эки көмөкөй жерден болот, 3 көмөкөй, анан кош көмөкөй дегендер болот. Бул бир эле көмөкөй. Муну качан жасап койдуңуз эле ата? Муну 4-5 жыл болуп калды, кол тийгенде жасап коем ара тура. Муну жарып, анан кырып отурадым да. 2 күндө бирөөнүн араң даярдайдым. Үндүү болуш үчүн. Ата эмне менен кырасыз? Бычак менен. Бычак менен оёдуң, бычак менен кыласың. Көбүнчө ийне менен оёдуң. Ийне менен мындай сыдырадың да, ошондо жакшы болот. Бирдей чыгат да. Ийне менен тиккен, Салгыч болсо чекеде тийип калат да. Ата мындан башка дагы эмне жасайсыз? Я. Дагы эмне жасайсыз бул аспаптан башка? Аспаптан текенин үйдө жаа жасайбыз да. Жаагыңыз атканда учабы? Учат. 70-80 метрге барат да. Ошо башка эчтеке жасабайм, ошо экөөнү эле. Камчы өрөсүзбү? Я. Камчы өрөсүзбү? Жок, ал колдон келбейт. Мен мурда бир-эките өргөзүп сал окшошпой калган. Ата тиги жаанынчы кылын эмнеден кыласыз? Тартмасы. Кылды аттын куйругунан кылат да. Аттын куйругунан эшип туруп тартып коесуң. Жасаган жаагыңыздан барбы азыр? Жок, азыр жок. Айылда кимде бар сиздин жаагыңыз? Бу жерде билбейм кимде бар. Бу жерде Ташарыкта бирөөдө көрдүм эми. 2 жаазы бар экен үйүндө. Колдон жасалган. Ташарыкта алги бар көбөлө агачта. Siz жасаган Чабан болуш деген ошондо экөө турат. Siz жасаган жаадан барбы бирөөдө? Сиз жасаган жааны бул айылдан сатып алып калгандар жокпу? Жок, биздин айылда андай сатып алган жок. Каяка саттыңыз эле? Билбейм, мен бир-эките жасап, мурда бирөөлөргө берген элем. Азыр эми ону кылбай койдук да, муну система кылыш керек, жүүтүш керек, ийиш керек, улаш керек экөөнү, огун жасаш керек. Анча машакат да. Ата огуна кайсы талды колдонуп элеңиз? Я. Огуна кайсы талды колдонуп элеңиз? Түшүнбөдүм. Огуна кайсы салды колдондуңуз дейт? Санды? Огуна. Жаанын огун эмнеден жасачу элеңиз? Биз эми камыштан эле жасагабыз. Ал жерде камышым бар, мен бамбук камышым, ошондон жасачу элек. Ону кылбай койдук эми көп жылдан бери.